Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Улутман. Биз көптөн бери жолукпай калдык, ага көптөгөн себептер болду. Биз бүгүн бир кайрыла турган темабыз. Буга чейин Улутманда 2 жолу, 3 жолу көтөрүлгөн тема. Бул биздин кыргыздын турмушунда дайыма жашап келаткан, дайыма көйгөй жараткан тема. Ал ысырапкорчулук. Бүгүнкү студиянын меймандары мен оң жагымда мына Лайли Үкүбаева, эжебиз филология илимдеринин доктору. Андан кийин Карыбек Байбосунов, философия илимдеринин кандидаты. Бул кишилер окумуштуулар. Сол жагымда болсо Октябрь Капалбаев, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жооптуу кызматкери. Андан кийин Рыспай Исаков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, манасчы. Мен өзүм адисмин, мен өзүм этнографмын. Ошо ката салт изилдеген адаммын да. Салт деген бул калып, же болбосо эреже, тартип деген эле жөнөкөй сөз менен айтылат. Салтты адамдар чыгарат. Бирөө түзөт. Ошол салттарды мына бүгүнкү күндө мындай ревизия кыла турган мезгили келип жетти да. Ревизия кылбагандыгыбыздын себебинен ушундай нерселер келип атат. Анан мынакей мисалы ушул өлгөн жөнүндө сөз болуп атабыз. Өлгөндө мындай бир салт бар эле. Эр өлсө, аялы бетин тытчу эле. Бетин айырып, бетин тилип, ошол салт калды да. Калды. Чачын жайып 40 күн, баягы кош өрүмүн жазып, Кошо көмгөнү эске салалы. кошо көмгөнү. Мисалы менен Сайкал энебиздин, Кыз Сайкал энебиздин Манас атабыз менен кошо көмүлгөнү. Ушуга окшогон Манас эпосунда дагы ушундай бир эпизоддор бар да. Мына ошол нерселерди улам мезгил өткөндөн кийин коомдун ыргагына жараша, коомдун өнүп өсүшүнө жараша, элдин менталитетине жараша ушул салт саналарды атайын мындай көзөмөлдөп турган бир аксакалдар кеңеши Чырдөбө, Чечтөбөдө ушинтип аксакалдар ушулардын баардыгын тең бир иретке келип турган да. Бүгүнкү күндө ошол жана жарлыкта айтып атат, ошол ысырапкорчулукту азайталы. Бул жерде мамлекет же өлкөдөгү адамдар, кызматкерлер отуруп алып элин кемситкен жок, элин кортуткан жок. Билимдүү адамдар, илимдүү адамдар биз эгер ушинтип отурсак, анда биз эми алдыда жүргөн адамдар, биз элге жол көрсөтөбүз деп аткан адамдар ушинтип тура эмес жакка бура турган болсок, жашынакай нерсени, суунун башын ылайлай турган болсок, анда кыйын болуп калат. Мына Түгөлбай агай сиз туура айттыңыз. Кыргыздын да бир салтын ушундай болгон. Адам өлгөн жерден 7 күн даам сыздырган эмес. Казан аяктын барын калтыратып, кайра арбак келбесин, арбай келбесин, үмүт өтүп келбесин. Жана тул коюу, тул жасоо деген салт болгон. Камчыга нике кыйуу деген салт болгон. Тулга отуруу. Тулга отургузуу деген. Анан мына ушулардын баардыгын тең акырындык менен алар калды да. Ошон үчүн мындай жанагы нерселерди карап аткан мезгилде буга бир аяр мамиле жасашыбыз керек. Мына ошон үчүн жанакындай бул пасыл дейбизби, негизги өзөктүү нерсе. Ошону акылдуу адамдарыбыз өзүбүз келгиле. Мына мундул жерлерди мындай иретке келтирели. Мисалы, сонун нерселерибиз болгон. Жана Лайлежи айтып атпайбы? Жанагы меймандостук боюнчачы. Биздин ушул меймандостук бул башка улуттан, башка элден чоң өзгөчөлүгүбүз болгон. Анан албетте мынакей өзгөчө 90-жылдан кийин интеграциянын өлкөдөгү аябай жүрүшү, өзгөчө борбордук шаарларга, Бишкекке, Ошко дейбизби, жанагы өндүрүшү бар, соода кылганга ыңгайлуу жерлерге элдин баардыгы тең оң канат, сол канат, ичкирик элдердин баардыгы биригип келип, өздөрү тутунуп келген, карманып келген үрп адаттарын киргизип, анан ошол салтка улам бир нерсе кошулуп отуруп, жанагы дасторкондогу ысырапкорчулук күчөп кетти. Ошол үчүн да анын баардыгын тең эл өзү билсин, өзү каалагандай жашасын деген менен мына ушуга келдик. Качан себет берчү эле, качан жанагындай дасторкон титиреген, дүйүм тамакту койчу эле, качан адамдар өлгөндө жанагындай бүгүнкү күндө салаттын түрүн койчу эле, шарап да койгон мезгилдер болбоду беле? 4 адамга бир бөтөлкө арак деп. Көңүл айтыш керек экен депчи. Туура айттыңыздар маселе. Өлгөндө ошол адамды акыркы сапарга зыйнаты менен, ошол жоготуп аткан адамдарга көңүл айтуу менен, топурак салып, акыркы дуа батасын айтуу үчүн барат. Бирок тилекке каршы бүгүн биз азыр аябай эл аралап көп жүрөбүз. Ошол учурда айтат, ким 2 адам катар өлгөндө уй сойгону же жылкы сойгонуна барат, кой сойгонуна барбай калган учурлар болгон. Илгери
Ал эле айткандай, бир адам өлсө айылдын баарына деге кабар айттырган. Бирок кабар айттырганда ким айттыр айтчы эле. Акылы токтоо, ошол тууганы болбосун, бир тууганы болбосун, угузуунун бир маданияты бар эле. А бүгүн деген өзүнүн тиги баласына же апасына барам, балаң өлүп калды, же болбосо мына бүгүн интернеттен айтып атпайбы мына баланча өлдү деп. Бул кабар угузууну биз ушул бир сүйүнчү катары кабыл алып алдык да. Карасаңыздар мына баалуулукту айтканга ооз барбайт да. Ушул нерселер мындай өзгөрүп кетти. Эмнебиз өзгөрүп кетти биз? Кече күнкү эле кыргыздын урпагы, бирок биз көп жерлерде ошол улуу ата бабаларыбызды уят кыла турган, ошолор ардана турган нерселерди бүгүнкү күндө өзүбүз алып жүрүп атабыз да. Ошол эмне мисалы курунамыз. Ошол курунамыздын айынан, эл көрсүндүн айынан мына ушул деңгээлге жетип атабыз. Туура маселе жок. Ал жанагы таманын тилдирип өзү баккан малы кантип анан ошого бир жылкы сойбой коет, антип коет, минтип коет деп. Кеп анда эмес экенде. Кеп эл ээрчимебиз да, кээде эл ээрчип кетебиз. Туурайбыз, атаандашып атабыз. Ошонун арты менен мына мондай жанакындай кредит алып, карыз болуп, үй бүлөсүн бага албай калып. Мына жакында эле барып келдик. Атасы өлгөн экен. Сен атаң деген далай адамдын жылкысын этин жеген, казы картасын жеген. Сой деп, менде жок десе, мына баланча жерде турат, алып келе деп, аны алып сойду, алып келип сойду. Андай да даяр боло калат экен да. Андай да намысчыл боло калат экен. Жанан алып кеткенден кийин эмне болду? Атасын жоготуп, кан жутуп атат байкуш. Аска зоозунан айрылып атат. Көтөргөн туузунан айрылып атат. Анан кайра ал эми кайра дагы карыз мойнунда илинди. 80-90 миң мойнунда илинди, эми кантип төлөйм деп отурат. А элдин чогулткан раканасы 50 сомдон, 100 сомдон ал кайра бир жылкынын баасына жетпейт. Туура Манас атабыздын учурунда Көкөтөй атабыз өлгөндө Манас атабыз баш болуп кошумчасын айдап барган. Өзүнүн союла турган коюна чейин, жата тамагына чейин, эртеңки тамагына чейин дегенде бүт бардыгын тең айдап барып, ошол кан жутуп, атаны жоготуп аткан адамга кайсы бир деңгээлде кошумчаларын менен барган да. Мындайча айтканда аларга жүгүн арткан эмес. А бүгүн жүгүн артып атпайбы? Анан ошон үчүн мен ушул учурдан айтат элем, ушул илимдүү, билимдүү адамдар ошол биринчи ошол нерселерди окуп, талдап, көрүп туруп, анан кандай баратат, ошону керек, бул коомго керек болуп турат. Бул салт кирет, көрөсүздөр. Бул акырын, бул салтка киргизсек болот, ысырапкорчулук токтотолу. Кыргыз эми миткен да, чөптү кордосоң көзгө зыян айланайын деген да. Чөптү кордогондон. Ал эми бүгүн канчалаган малдар союлуп атат. Анын баары мына ушунун баары ысырапкорчулук. Туура мамлекеттик жана бийликтеги тиги бул деген ал маселелер бар. Бирок биз ногул жерден айтып атабыз. Ошол элдин жашоосу жеңилдеши үчүн мындай азыр рахмат айткан элдер аябай көп. Да багы түтүн башкандын түйшүгү башка, жакасы башканын жаны башка дегендей, ар бир адамдын ою бар. Ар бир адамдын ою, анын ою, пикири баалуу. Бирок ошол эле учурда кээде коомчулук биз өзүбүзгө эмне керек экен билбейбиз. Бизге. Биз өзүбүздү гана ойлойбуз. Мына айрыкча мына 90-жылдары эгоизм, адам өзүн гана сүйгөн жагдары көбөйүп кетти да. Ошон үчүн мына ушундай нерселерди биз кайра иретке келтиришибиз керек. Мына динди тартипке келтире турган муфтияты бар, комиссиясы бар, дин комиссиясы. Мыйзамды иретке келтире турган жогорку кеңеш бар, аткаруу бийлиги, такыр болбосо жогорку сот бар. Ал эми салтыбызды ким иретке келтирет? Ким көзөмөлдөйт? Анан ошондон улам чыгып атат да, боекчу боет. Ким көзөмөлдөйт анан? Ошону көзөмөлдөй турган органды мына сунуштап атабыз. Мына президент өзүнүн жарлыгы менен, өзүңүздөр билесиздер, биринчи жарлык чыккан инсандын руханий адап-актылыктык өнүгүүсү жана дене тарбиясы деп. Мына ошондо көрсөтүлүп атабыз. Мына ошол боюнча план мероприятиялар иштелип чыкты. Мына ошого биз сунуштап атабыз. Атайын улуттук кеңеш түзөлүп. Улуттук кеңеште мисалы ар кандай да оң канат, сол канат, ичкилик элинде бир эле салт ар башкача аткарылган. Ооба. Алардын түшүнүгү дагы башка. Кээ бир жерде шарият аралашып кеткен, кээ бир жерде биз салтыбыз менен кылабыз деген, узатабыз деген жагдайлар бар. Ошонун баардыгын тең мына бүгүнкү күндө азыр айыл аксакалдары институту иштей баштабады. Мына аялдардын кеңеши деген сонун кеңештер бар эле. Эмне үчүн ушулар? Мына эжекелерим кечирбесин, мына салттын 98% авторлору аялдар.
1-2% эркектер барбы? Эркектер бар. Мен алар такыр эле жок го деп жүргөм. 2% бар да. Калган ушул тиги жанагы жыртыш бериш керек, антыш керек, илиш керек, анан куту үйдөн кур чыкпаш керек. Андай мындай деп атып көбөйтүп алганбыз көп нерселердин баардыгын. Ошолордун баардыгын тең эми мэриликке келе турган учур келип жетти. Бул мезгилге чейин мындай бир ушул нерселерди ойлоп, ушуну айтып дей турган, кармана турган бир нерсе болбой келген. Бул жакшы нерсе. Туура ар ким эмнени көргүзү келсе ошону көрөт. Бул жерден жакшы нерсени көрөм деген киши жакшы нерсени көрөт. А жок, жаман нерсени көрөм деген киши жумурткадан кырды сөзсүз табат. Мен жанагы сөзгө кайра кайрылгым келип атат да, мына жактырбай атпайсыздарбы? Мен да айыл аралап жүрөм, элдин арасында жүрөм. Мен асмандан түшкөн жокмун. Мен көп уктум. Мына бирөө өлүптүр десе, ал эмне болуп өлүптүр, оору өлүптүрбү же тигүү деген бирөө ошентип сураса, да бирөөлөр эмне союптур деп атат. Өлүмүн сурабайт, эмнеге өлгөнүн. Эмне союптур деп сурап атат. Демек ошого карап барат ал. Жылкы союптур десе барат. Жылкы сойбой, торпак соёт экен десе барбай коюп атат. Мына актер мырза айтып атпайбы? Биз көрүп эле жүрбөйбүзбү ушуну? Мен өз көзүм менен көргөн учурлар болду да. Анан жанагы курнамыз. Айылда жумушу жок араң отурган эменин башына кырсык түшүп атат. Башына күн түшүп атат да. Анан ошондо биздин уруунун намысын жерге чаппай деп намыскөй бир чалдар пайда боло калып атат. Анан ошондо бир жолу мен аябай кызыгып, бир нече жыл мурда отуруп, анан кийин ошол абышкалардан сурадым. Силердин тууган ынтымагыңар канчадан? Момунчадан дейт. Канча киши чогултасыңар? Момунча киши чогултабыз. Канча болот? Момунча болот. Бул жылкынын шыйрагына да жетпейт турбайбы? Эмне кыйнап атасыңар байкушту? Ким төлөйт анан мунун карызын? Эртең. Эч ким төлөбөйт экен, ошол жигит карыз болуп ыйлап нечен жыл жүрдү. Эмне болду тигилер? Ошондон намысы асманга чыгып кеттиби жана уруунун? Мен орой эле айтайын. Байкуш баланы кыйнады да кетишти да. Эт жеп алып туруп. Түгел ойбайке. Аксакалдардын бетине түкүрүш керек. Эгерде ошол байкушту мал сойгунун, уруунун намысы үчүн деген ошондой адамдар бар бекен азыр? Анда силер эл аралабайсыңар. Мен көрүп эле жүрбөймүн. Ал вообще, ал чектен чыккан нерсе, ал туура эмес. Бар андай. Экинчи чектен чыккан нерсе күч менен, зорлук менен, ореки сойбойсуңар, минтпейсиңер деген дагы бир жагынан чектен чыгып атат. Экөөнү тең баланс караш керек. Мисалы ошол аксакалдар жанагы баланы жылкы соёсун деп кыйнап атканда, молдолор келип жылкы сойбойсуң десе балага жеңил болуп атпайбы? Жок, ал туура. Анын каягын туура кылабыз. Ал жагы туура. Бирок жанагынтип кыйнабай, сен биздин уруунун намысын кетирбей деп, жылкы сой деп, ошондойлор бар бекен. Мен жолуктура элекмин. Айланайын. Сиз Кыргызстанда жашап атасызбы? О? Бул ар бир айылда бар. Жок, Мына сурап көргүлө элдерден. Мен буга таң калып атам. Чын айтсам, мен үчүн жаңы маалымат бул. Значит, эл аралабайт экенсиңер. Жок, мындай бир нерсе. Бул болуп жүргөн нерсе. Бул болгондо дагы эң татаал. Мен ошол абышкалар менен урушканга чейин баргам. Айткам, могу бечараны өлтүрүп баса бересиңер силер азыр. Эртең төлөйсүңөрбү? Пенсияңардан кур дегенде бир 100 сомдон бересиңер, бербейсиңер. Арсалан турбай. Мына азыр баары кыйнап, уруунун намысы, анан тиги бу деген көрүнгөн эме менен, андай намыскөй болсоңор анда акча чогултуп бербейсиңер жылкынын этине. Десең чогултпайт. Бу жерде жөнөкөй эле бул маселе туруп атат да. Биринчиден, эгер уруксат болсо. Биринчиден, Кыргызда жакшы сөз бар. Аш аттуунуку, той тондуунуку деген. Ар ким эле, бардыгы эле көкөтөйдүн ашын өткөзө берген эмес. Көкөтөйдүн ашы бир өттү болду. Андан кийин Манастын ашы өткөн эмес керек болсо антип. Бул башка маселе да, көкөтөйдүн ашы жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Сагынбай атабызда башкача, Саякбай атабызда башкача айтылат аштын өтүп калышын жөнүндө. Саякбай атабызда бок мурундун эссиздигинен келип чыккан нерсе катары. Сагынбай атабызда Манас атабыздын кеңеши менен эле болгон нерсе катары айтылат. Бирок ал жерде экинчи саясий маселелер бар. Жана туш тараптан душман көбөйүп калганда ошолорго даңазасын көргөзүп коюу максаты болгон. Жана Жамбатыштагы аскерий парады Сагынбай атабыз айтып аткан нерсе. Согуш өнөрүнүн курал жарактарын көргөзүп туруп, бизге тийсеңер ушундай болот деп чакырып туруп, бардыгын көргөзүп, ошондой нерселерди жана ошондой оюн зоокторду кошо өткөзүп атат да. Бул жагын эске алыш керек. Анан өзү кыргыздын ушул билгени 40 күндөн кийин илгери дейт.
кээ бир нерселерди илгертен бери келаткан салт дей беребиз. Кече чыгып калганы менен иш жок. Жана тыйын кыстармай, арак маселеси боюнча көптөгөн нерселер, бирок салт болуп келаткан нерселер дагы бар экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Бул Октябрь мырза айткан нерсени толуктап коюп, чөптү кортутсаң көзгө зыян деп атпайбы? Ошол нерсени ушул нерселерге алып келсек болот да. Чөптү кортутсаң көзгө зыян болсо, кепти кортутсаң сөзгө зыян. Етти кортутсаң өзгө зыян болушу мүмкүн. Өз дегени эмне? Ашказанга ашказан бир муштундай нерсе. Аны биз керип чоюп бир жылкынын этин батырып атабыз. Ошону менен ден соолугубуз начарлап атат. Кудайдын аманаты дейбиз денени дагы. Ошол нерсеге кыянаттык кылып атабыз, кыйнап атабыз. Бул жагын дагы эске алышыбыз керек деп ойлойм. Анан жанагы карыз колада биринчиден өзүбүз үлгү болушубуз керек. Каада салт дейбиз, башка дейбиз. Ошол салт боюнча көптөн бери айтып келатам. Бул кокту сайын үйү бар, колот сайын бийи бар болуп турган заман болгон да. Туурабы? Ар ким өзүнө ылайыктай берген. Салтка жараша эмес, шартка жараша деген нерселер болгон. Бүгүн биз бүтүн бир мамлекетпиз. Эмне үчүн чындап эле бүтүндөй бир салтты иштеп чыга албайбыз? Бул биринчиси. Ысырапкорчулук дегендин өзүн дагы туура түшүнүшүбүз керек деп ойлойм. Эгер кимдир бирөө той өткөзүп аткан болсо, ал той Баткенден өткөзгөн той Ташкентке чейин жетип атса, Каркарага чейин жетип атса, ошого дуа кылып атса, ашыкча желбесе дегендей да, ал ысырапкорчулук дегенге жатабы, жатпайбы? Муну да эске алыш керек да. Ал төгүлүп кеткен жок, ал тамак аш. Тебелендиде калган жок. Ошондой болгондо анда ысырапкорчулук болмок. Карыбек ага айтып аткан бирөөнүн дүнүйөсүнө көз артуу нерсеси болуп калып атпайбы? Ушунда алтын ортолукту кармашыбыз керек деп ойлойм да. Ушундай нерселерди эске алып туруп, анан кийин таңуулоо иретинде эмес, таанытуу иретинде жүргүзүш керек. Адам өзү өмүр бою бала кыял эле болуп жашайт. Балага муну кылба десең сөзсүз кылып көрөт да. Адам деле ошондой. Кайсыл бир нерсеге тыюу салсаң, ушул нерседе бирдеме бар окшойт деп сөзсүз ошону жасаш керек болот да. Ошон үчүн тыюу жолу менен эмес, таанытуу жолу менен, бул болбойт экен деп билдирме жолу менен, түшүндүрүү жолу менен жүрүп отуруш керек да. Биз бир нерсени кээде эске албайбыз да. Мисалы, мына сиз айтып аткан Баткенден башталган той Ташкентке чейин, бияга Каркарага чейин кетип атса, деп атпайсызбы? Колунда бар бирөө ошону жасап койсо, анын да атаандашы бар. Ооба. Ал Кытайга чейин алып барат эртең. Бизде деле журналисттер бар. Ушундай нерсе киргизип койгонбуз. Бизде колунда барлар бар, колунда жоктор бар, бирок шерине де бир тамак болот. Бир суюк, экинчи кою тамак болушу мүмкүн. Ортодо көрүнгөн салаттарды, аркы беркилерди кылып бербей, мындай деп алтын эреже киргизип койгонбуз. Андан ашып кетпейт. Ушул нерсе эмне үчүн жалпыга жайылбаш керек? Бардык эле жерлерде да. Муну аң сезимдүү түрдө, таанытуу иретинде атаандашуусу жок кылып, анан кылыш керек деп ойлойм да. Мен бир байдын кызык окуясына туш болдум. Базарга барат, битин сыгып канын жалагандай соодалашат да. Анан таң калдым да. Эми колуңузда жокпу? Тигини деле кыйнап ийдиңиз. Десем айтат, жок, мен алып ала берем дейт. Мен ошентип үндөбөй барып алып алсам, булар көнөт дагы башкаларга да ошентип сата баштайт. Байкуш эл кантет дейт. Байдын акылы ошончолук экендигин ойлонуп, мен ушул азыркы каада салт боюнча ойлонуп атам да, демек эң туура ойлонгон экен. Ошол нерсе өзүнүн байлыгына чиренип, ашыкча берип ала турган болсо, соодагер ага дагы көнөт да. Напсы койгонот. Ал өзүнүн битирлигин жакшы жаап кетти. Балким, бирок мунун ала турган сабагы да болуп атпайбы? Ушул нерсени дагы үйрөнүш керек. Демек, ортодон табыш керек. Бул салт, муну кое бербейбиз дебеш керек. Жок, муну жоюп салабыз дебеш керек. Ортодо эл кыйналбай турган, жалпы орто муунга ылайык, байлар мактанып ийбей турган, кедейлер кыйналып калбай турган эрежелерди киргизишибиз керек. Андан сырткары азак аадасында, азак аадасы өзүнчө деп ойлойм. Эгер жанагындай тыюу менен кете бере турган болсок, батыштагыдай болуп, азак аадасын өткөрө турган уюмдар эле өткөрүп калышы мүмкүн. Топурак да салбай калышы мүмкүн эч ким. Элдин төмөнкү катмарын дагы эске алышыбыз керек деп ойлойм да. Төмөнкү катмар сиз айткандай эт жеш үчүн барат. Аны
так жоюп салсак ал дагы жок болуп кетиши мүмкүн. Барып ошентип баласы да барбай калышы мүмкүн, ошол азак адасын өткөрүп турган уюмдар эле өткөрүп калышы мүмкүн. Ага дагы эч ким кепилдик бере албайт да. Ошол себептен улам мынабул нерсеге чейинки аралыкта, бул нерсеге чейинки аралыкта өтсүн деген нерселер менен кармаш керек го деп ойлойм да. Бул нерседе ырым-жырым, каада салт, өлүк коюу, той топур деген нерселердин ар бирин өзүнчө иштеп чыгыш керек. Анын келип чыгыш шарттары бар. Кулакты эмне үчүн кескен, көздү эмне үчүн ойгон, башты эмне үчүн улууга тарткан, эмне үчүн кичүүгө тарткан деген жерлерде өзүнүн эрежелери бар да. Ошолордун баардыгын алып туруп, бул эреже бизге ылайык болот экен. Кулакты Советтер Союзунун биркасын жашырыш үчүн кескен экенбиз, кулакты кеспей эле коелу маселен деген сыяктуу нерселер менен иштеп чыгышыбыз керек. Башты улууларга тарталы, улуулар кичүүлөргө берсин. Себеби ушундай деп, мунун баардыгын жөндөп чыга турган чындап эле уюм керек дагы. Ал башка маселе. Биз ушул мурдагы улутмандарда ушул маселени көтөргөндө, ошол катышып отургандардын бирөөсү айтты эле, мына түштүк жакта бир айылда өздөрү чогулуп эле бир эрежени иштеп чыгып алышкан, сиз айтып аткан эрежени. Карамал союлбай турган кылып, таптакыр эле келген куда сөөктүн баарын чөп оттотуп жибербей, аларга ысык тамак аш бере турган кылып, бирок кой союп, ошондой кылып анан башка үйдө коноктоп ошол жакта узата турган кылып, өздөрүнчө эреже иштеп чыгып алышыптыр. Салттан келели Манаста деле ошол нерсе бар да, түштүктүн айырым айылдарында ошол колдонулат. Мына конок алуу деген салт бар да, Эми ал бар болчу да бизде. Конокту ошол тосуп аткан киши эмес, ошонун айылы бүтүн көтөргөн да. Туугандары. Мына ушул нерселерге караш керек да. Жанагы бир кошумча бар да, агай. Жана сиз айтып атасыз, жана Баткендин Кадамжай деген району бар. Ошол жерде жана аза күтүү кадасы деп атпайлыбы? Аны мустак той деп коет. Ысык той, анан мустак той деп коет. Анан бул адамды өлдү эмес, ал чын дүйнөгө кетти деген түшүнүк менен. Анан мустак той деген ошол сырттан келгендерге 7 түр тамак берет. 7 түр тамак бермейинче кетирбеген жагдайлар да бар да. Мына ушун үчүн мына ушундай жагдайлар бар. Азыр мен Ырсбай агайдын оюнуна да бир кошулуп кичине бир кошо турган жерим болуп атат. Бул жерде кыргызды 3000 жылдан бери сактап келген бул салт болгон. Чыңгыз хандагы империясы 300 жыл жашаган. Ошол салттын жүрүм турум этикалык жанагындай түзүмдүн негизинде. Качан башка бир маданияттар киргенде анан кулап кеткен да. Бизге азыр жаңы нерсенин ойлоп табуунун кереги жок. Ошол нерселерди кайра калыбына алып келишибиз керек да. Ошон үчүн жанакындай бир кеңештерди түзүп, мисалы биз жана айтып атабыз, жеңелердин институту иштебей калды азыр. Мурун деген жеңелер деген кадимгидей кыздарды күйөөгө даярдашкан эле. Кандай мамиле кылыш керек, кантиш керек, не кылыш керек дегенде, кимге кандай мамиле кылыш керек деген. Ушуга окшогон сонун нерселерибиз бар. Мына салт кыргызды 3000 жыл сактап келди. Бүгүнкү күндө салт бизге муктаж, коргоого муктаж. Салтка биз каршы чыккан жерибиз жок. Салтты ошол жанакындай боекчу боет дегендер болуп, ар кимибиз кошуп отуруп, коктоголот кошуп отуруп, ошонун баардыгын тең бир таштандыга толтуруп алдык. Биз отуруп маданият койдук. Өткүп алдык да, ошону эске алып туруп, жылдан бери көчмөн жашап келгенбиз. Ошол нерсени мына бүгүнкү шартка ылайыкташыбыз керек да. Ошол учурда албетте бул жерден жанагындай келип эле бир кызматта отургандар жасап койбойт. Себеби эл кабыл албайт. Эл биздин эл ушундай бир уникалдуу эл, феноменге ээ эл. 23 февралды мамлекет майрамдатпай койсо деле майрамдап атпайбы? Атамекендин айла жок, анан атамекенди коргоо күнү деп киргизди. Туурабы? Ушул сыяктуу ушул нерселерди мынакей тилекке каршы бир көп жерде айтып жүрөм, аксакалдар капа болбоңуздар. Аксакал керек бизге. Аксакал деген санжыраны айтат, салтты айтат, маданиятты айтат, улуу нерсени айтат, улуу биригүү идеясын айтат. Анан совет мезгилинде эмне кылды эле, анткен миткен тияка арак ичкен, жеген, тамагын айтпайт. Аксакалдарды кийинки передачада айтабыз азыр. Жок, ошон үчүн мына бул жерде жок, мен айтайын деп атканым, ушул жерде ушул аксакалдардын, байбичелердин орду өтө чоң болот. Мисалы мен апам айылда өзү аттуу баштуу аксакал байбичелердин катарына кирип калды. Барып эле мына жамандыкты, өлгөндү тойго айлантпагыла, салатыңар жасабагыла. Мына бир адамдын айткан сөзү таасирдүү болот. Бул жерде отурган адамдардын
сөзү таасирдүү. Аза менен тойдун айырмасы жок болуп калбадыбы азыр? Ошон үчүн мондай бейри уюштуруп атат. Эженин артында канча тен окуучулар кишилер, агайдын артында ошолор угат, туура турбайбы? Мисалы, ошон үчүн кыргыздар илгертен биз тилеп келген бир нерсе бар экен да. Акыл маны бир болсун, баатыр миң болсун деп. Туура. Бүгүн акыл маныбыз миң, баатырыбыз бирөө. Жок. Болсо да. Болсо. Мына ушул нерселерди биз ошол бир адамга баш ийген учурда анан биз алып кетебиз. Да, азыр эл өзүн мындай көк буузу чыгып алсын деп атат да, көк буузу чыгып алсын деп 30 жыл кетти. Эми келгиле эми. Бир эрежеге келели. Бир эрежеге келгенде, бир идеянын тегерегинде чогулганда Кыргыз империя курган. Империя курган. Бир эмес, бир нече жолу. Туура. Империя ошол идеялар иригенде биз саныбыз айдан таппай калганбыз. Ошон үчүн мына окшогон жанакындай нерселерге менимче белге теппеш керек. Жаман жагын алып, жакшы жагын алып туруп анан кийинки муунга татыктуу узатышыбыз керек деген өзү ойда. жашоо эрежесине ылайык келип чыгат да. Ооба. Мен айтайын деген ушул болуп атат. Жашоо эрежеси бүгүн жашоо эрежебиз өзгөрдү да. Биз көчмөндүктү унуттук. Айрым бир элементтерин гана, айрым бөлүктөрүн гана сактап калбасак, отурук маданиятка толук көчтүк. Демек, отурук маданиятка ылайыкташылган салттарыбыз да болуш керек. Муну эске алышыбыз керек. Көчмөн салттын айрым нерселери биздин күнүмдүк жашообузга туура келбей калып атат да. Жана эжеке айтып аткан буюм тайым жыйуу маселеси. Маселен, көчмөн жүргөндө андай ашыкча дүйнө күтпөйсүң да. Артык төлөп баш жарат деген. Каяка көтөрүп жүрөсүң? Күтө да албайсың. Гүлүңдө да болбой ар жерге үйүлүп, ар жерде көчүп конуп жүрсөң, андай нерселерди жыйбайт элең да. Демек, отурук маданиятка ылайыкташкан үчүн ошол нерселерди жыйнап атабыз. Ушундай сыяктуу нерселерди эске алуу менен түзүлүш керек да бардык нерсе. Жанагы бирдиктүү бир эрежелерди иштеп чыгалып деп атпайсыздарбы? Ушул абдан кыйын процесс болот деп ойлойм. Өтө кыйын болот. Анткени ар ким өзүнүн жериндеги каада салтты туура деп эсептейт. Жок, анын келип чыгыш тегин, анан кийин маани маңызын ача баштаганда өзүнөн өзү мунуку туура эмес деген нерселер чыга баштайт да. Талашым неден чыгат? Мына азыр деле Советте ата бабадан калган салт деп туруп алып келип атпайбы? Кечеки чыккан Совет, кечегесинде чыктыбы, качан чыкты? Ооба, кийин эле. Ошол тарыхын баяндап бериш керек да, кээ бир нерселердин. Ата бабадан калган дейт экен. Кулак жөнүндө айткандай окуяларды алып чыгыш керек да. Ошол нерселерди алып чыкканда аябай талкууланыш керек. Жана акелердин башты кичүүгө тартуу жөнүн алып чыкканда, андан байыркыларын, кийинкилерин карап туруп, андан кийин бул мындай болуш керек экен деген нерселерге өзүнөн өзү такалыш керек да. Сиз кандай ойлойсуз? Бир улут, бир салт болуш керек да. Мен эми өзүм жолдошум электен, өзүм мына түндүктөн болом. Ошондо эки жактын эмелерин байкап жүрөм да, көрүп жүрөм. Үрп адат салт саналарды, анан адам баласы кайтыш болгондо чын эле түштүктө, илек баткенде 3 күн тамак бербейт. Ошол жерден сөөк чыккан жерден 3 күн тамак бербейт. Бул калыптанып калган нерсе. Илгертен ошол эреже анан мына жок эле, мурунтан эле, илгертен эле, бул эми жерде кичине эмеге жакыныраак да. Ислам дини өтө жана өзбектер, тажиктердин таасиринде калып, бул өтө чоң эрежеге айланган. Бул балким гигиеналык жак, санитариялык жак, медициналык жагы да бар да. Себеби кайтыш болгон кишинин сөөгүнөн эмне чыгат, кандай болот. Бизде эми жерде ысык да, ошон үчүн мына ушул эле күнү бүгүн түштө эртең менен кайтыш болсо түшкө чейин коюш керек жерге дешет. Түндүктө андай эмес да. Мына нарын, туурабы? Көлдө, ал жерде суугураак койсо болот. Туугандары келип кош айтып, анан кийин кантип эле бат эле кое калат да. Бирок азыр түндүктө дагы ошол эрежеге мындай макул болуп, ошону азыр багыттап атышат. Ошондой болуп атышат да. Бул эмне үчүн ошондой болгон деп сураган киши болуп атпайбы? Эмне үчүн ошол күнү койгон деп? Эми ал жанагы ысыктан да, сөөктөн. Бул ысыктан, мисалы үчүн Аравияда аны 2 күн сактай албайт. Бизде ушу жана дин, ислам дини ошоктон келгенден кийин, баарын эле мындай кабыл алыш керек, түздөн түз кабыл алыш керек деп кабыл алып атпайбызбы? Түздөн түз эле. Анан түштүктө ошентип кабыл алынган. Эми түндүктө кичине андай эмес. Азыр деле кээ бирлөр бар, ошо 1 күндө, 2 күндө коюшат. Кээ бирлөр бар, 3 күндө коюшат. 3 күндө эми эл
алыстан тияктан бияктан келчү. Азыр тем более бала чакалар мигрант тиякта жүрөт, келгиче самолет менен. Ал Баткенде тамак аш маселеси кандай болот алыстан келген кишилердики? Анан кайнагам кайтыш болгондо ушу барып калдым. Эми мындай тамакты кошуналар берет экен. Кошуналар алып келет экен ошол жака. Аяктан түтүн чыкпаш керек экен. Ошо мен ушу изилдөөгө кичине эметип мындай салыштырып анан көрдүм да. Элден мурун исламдын түздөн түз таасири мунун баары жакыныраак да. Экинчиден мындай ийкемдүү мындай гибкий эл да, гибкий эл. Баткен Лиелектегилер. Бардык Хотя Лиелекте тоолук эл ал жерде. Тоодо турушат. Тоодо. Лиелек тоого жакында. Бардык эреже шартка негизделет да. Дагы бир жолу айтайын. Мен ушуну айтайын деп атам азыр. Союш маселеси дагы шарттан улам келип чыккан. Алыс жакындан барат, күндүк жерден барат, айлык жерден барат. Аларды ашка жаткызып коймок беле. Азыр бүтсүн Туура, сиз туура айтып атасыз. Кечээ эле сиз манас айтканды угуп мен ушундай мурун эле телевизордон көп угам сезип ушунчалык дем бересиз элге, рахмат сизге. Азыркы айтканыңыз да абдан жакшы, салт, маданият деп. Маданияттын маңызын кайдан келет ал? Мындай маданият кайдан келет? Ол ошол эл кылымдар бою жашап аткан тоонун арасында жашап, тоодо болгондон кийин малды багат да. Малсыз мүмкүн эмес. Кыргызды элестетчи. Азыр керек болсо шаарда жүргөндөр дагы тияктан малын бактырып. А балким ушул кайтыш болгон кишиге ай момча мал союш керек деп, бул мындай психологиялык нерсе. Кой, иш кылайын, эмгектенейин, кантип коем атакемди же туугандарымды деген бул подсознательно тетиги аң сезимдин эң түбүндө келген жанагы bir жаратмандуулукка, эмгектүүлүккө, эмгекчилдикке түртө турган нерседир балким. Тыюу салган дегиле, мына психологияда, Зигмунд Фрейдтин теориясында тыюу салган нерседе көп жакшылык болбойт. Муну дагы эске алыш керек. Бул философия, турмуштан чыккан философия. Анан аны дагы мындай өзүнүн ыгы менен, өзүнүн жолу менен, билүү менен жасаш керек муну дагы. Айтсаңыздар, мына шаарда жашаган балага мисалы үчүн айтса ата энеси, сен мына шаардын ичинде жүрөсүң такай эле. Сен жип минип эмне аласың? Ар бир 100 километрге 30 ашык литр бензин жок кылып. Мына чакан эле бир машина албайсыңбы десе, ошондо туура эмес болобу? Ошондо тыюу салган болобу тиги балага? Турат да тиякта башка машина алса. Деле тыюу кылбайт. Колунда бар болсо эмне калса ошол алат ал. Жок, ошо маселенин бар колунда. Ишке аша турган нерсе эмес бу. Колунда бар болсо дегенде, мен мына Туркиядагы жолуккан бир Хасан Полот деген миллиардер жөнүндө айтып берейин. Бизде миллиардер барбы жокпу билбейм. Долларовый миллиардер. Renault 19 деген кичекей машина менен жүрдү Стамбулда. Биз менен жүрдү. Сиздин биз жакта мисалы үчүн сиздей бай кишилер сөзсүз эле 500-чү Мерседес алат, же болбосо джип алат дедим да, сизде эмне жокпу десем, мен алсам акчам бар дейт, бирок эмне алам дейт аны. Туура. Азыр Renault 19-ту мынердеги кичинекей бизнесменге берсең минбейт. Ал тиги жүрдү ошо менен. Туура. Бул эми акыркы. Ал эмне шылдың жок, ал шылдың болуп атабы Түркиянын баарына. Renault менен жүрөт. Менталитет дагы бара-бара жайлар. Муну көрүп атпайбызбы? Европада деле ошондой ашык-баш эчтекеси жок эле, турмуштун практикалык жагын карап атышат. Эмесине керектүүлүгүнө жана Стив Джобстун эле айткан эмеси бар эмеспи? Ой, мен эмне кылам, $300,000 саат алып, ал ошол эле саатты көрсөтөт, $30 эле саат алсам болмок экен дейт. Маселе ошондо болот. Турмуштун аягында ошондой айтып атат. Эмнеге мен 300 квадратный метр үй алдым экен? Ой, момундай эле бир-экилик комнатага батат элемди депчи. Бул дагы эми башында ушундай эмеге кирет, адам баласы ошондой.